Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Мына ушундай толугу менен бүткөрүлгөн жаңы новостройка домдон сатылуучу 2 бөлмөлүү ПСО квартира чыкты. Алуучулар барбы? Ремонтко берилгенине адашпасам 2-3 ай болду. Адамдар кадимкидей ремонт кылып жашап аткан учуру тех паспорту болсо жакынкы күндөрдө берилет экен. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Мен турган жер резиденция, Аманат Сити курулуш компаниясы курган ушул жаңы домдун алдында турам. Резиденцияга жүрүп келе бересиздер. Бул жерде Аманат Ситинин өзүнүн охрана, ворота, детский площадка, подземный паркинг бардыгы бар. Мына караңыздар. Сатылуучу квартирабыз туугандар. Биринчи подъездде 8-кабатта. Ал жакта лифт бар, иштейт. Лифттен чыгып эле солго бурулсаңыздар, мына ушул 2 бөлмөлүү квартира сатка чыгып атат. Жалпы аянты 76 квадрат метр. Суу, свет, природный газ, отопление бардыгы киргизилген туугандар. Ремонтко дагы давно эле берилген. Адамдар кадимкидей ремонт кылып азыркы учурда жашап аткан учуру тех паспорту болсо жакынкы күндөрдө берилет экен. Лифт иштейт туугандар, эң негизгиси. Так, 9-чы этаж, 2 бөлмөлүү квартира, жалпы аянты 76 квадрат метр. Так, оңго бурулсаңыздар, нар жакта спальный, ажаткана, душ, бул жагы зал, анан мына жагы студия туугандар. Жарымын кухня, жарымын конок бөлмөсү кылсаңыздар өтө сонун болот. Себеп дегенде мына ортосун панорамный айнек терезе менен тосуп, нар жагын кухня, бери жагын зал кылып алсаңыздар өтө сонун болот туугандар. Пластик менен тосуп койсоңуздар, тамактын жыты залга, деги эле квартирага урбайт туугандар. Так, жүрүңүздөр эми. Жалпы аянтын айттым, 76 квадрат метр. Туугандар, бул ошондо биринчи бөлмөсү. Бул жакта негизи зал экен эле, бирок менимче родительский кылсаңыздар жакшы болот. Эми карап көрөсүздөр туугандар, эми вариант катары айтып атам. Ылдый тарабы наливной пол деп коебуз, теп-тегиз болгон, фольгадагы төшөлгөн, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери коюлган. Анан мына дубалдарын көрүп атасыздарбы? Родбанд деп коет. Родбанд менен шыбалган. Келип эле обой чаптап ишти кыла берсеңиздер болот. Шпаклевка тартыштын кереги жок. Кааласаңыздар бир сыра тартып койсоңуздар деле болот шпаклевканы. Негизи керек деле эмес экен. Анан бул туугандар детский, балдардын уктоочу бөлмөсү, отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, көрүп атасыздар. Анан туугандар саат азыр 11:30, 12 болуп калды. 12 болду окшойт. Күн мына квартирага жаркырап тийип турган учуру, эч кандай бир күндү тоскон бир чоң нерсе жок. Квартираны көрүп атасыздар, жап жарык болуп турат. Болду окшойт. Так, туугандар, көргөзүп бердим а? Потолоктору да бийик экен. Бул жагы ажаткана. Бул жагы болсо чоң душу. Мына бул кире бериши. Так, бул жак ошондо айттым, бир бөлмөсү. Бул жакта родительский, нар жакта детский, бул жакта зал, ортосунан пластик менен тосуп туруп, нар жагын кухня кылсаңыздар өтө сонун болот. Мындай жакында 3 комната болуп калат туугандар. Өтө сонун. Болду окшойт менимче. Бул жерде эси деле кыска нускада тартып койду да. Эми кимге керек болсо, кимге квартира жаккан болсо, эси менен сүйлөшүп келип көрүп кетесиздер. Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. Мына бул жактан домдун алды деле көрүнүп турат. Күн тийип турат, природный газ бар, бардыгы жакшы. Тех паспорту жакынкы күндөрдө берилет. Туугандар, квадрат метри 76, ар бир квадрат метри $970 бааланды. Анан кеми бар. $970, анан кеми бар. Эсин номери ошол видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сатылуучу 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгаргаңыздар. Локация дагы өтө сонун. Резиденцияны билесиздер, өтө тынч, өнүккөн, престижный райондордун бири.